2 декабрда өтө турган Бишкек инвестициялык форуму ишкерлердин ой жүгүртүүсүнө төңкөрүш. Анткени салыктан, рейдерлик жана текшерүү органдарынын кысымынан корккон ишкерлер инвестиция издемек түгүл өндүргөн товарларын рекламалоодон дагы качышат. Эми форум азыркы кризисте колдоосуз иш алып бара албастыгын түшүнгөн ишкерлерди ачык иш алып барууга жана бизнесин сунуштоого үйрөтмөкчү. Акыркы 8 жылдан бери Кытайда иштеп, жакшы ийгиликтерге жетишкен Амир эми өз мекенинде бизнес баштоого даяр. Ал азыр жеңил өнөр жай жана туризм жаатындагы долбоорлорду караштырууда. Кыргызстан баягы союзга кирип, жаңы возможностьтар болуп, бул түркү болду бизгечи. Кыргызстан деле ушул деңгээлге жетти, баягы чоң болбосо да, баягы сырттан баягы келген инвестицияларды колдонуп, өзүн баягы мисалы Кыргызстанда кандай айтсам, неме көп да, жакшы иштечү кишилер көп, жакшы проекттер көп. Аларды чындыгында мындай элдерге жакшы маалымат, жакшы жарыя бериш керек да. Инвестор издеген жеңил өнөр жай, өндүрүш, кайра иштетүү жана айыл чарба тармагындагы ишкерлер форумга катышууга сунуш жөнөтүштү. Долбоорлорду дыккат кароодон өткөргөн Жия бизнес ассоциациясынын айтымында арасында ийгиликтүү сунуштар арбын. Бул проект чогултуу оңой эмес экен. Негизи эле биздин ишкерлер дагы бул долбоорлорду бизнес планга түшүрүү, буларды долбоорлорду кагазга түшүрүү маселеси абдан татаал маселе экен да биздин ишкерлер үчүнчү. Алар бир ишкер келип биз бир эле долбоордун кыска аныктамасын жазыш үчүн абдан көп убакыт сарпталып атат да бул жердечи. Себеби деген ишкерлер ал жерде көрсөтүлгөн көрсөткүчтөргө ачык айкындагы жооп бергиси келбейт. Мисалы, финансылык көрсөткүчтөр белгиленген, анан ишкерлердин кооптонуусу бар бул көрсөткүчтөрдүн башка бирөө көрсө. Расмий эле көрсөткүчтөр, ишкерлер тилекке каршы ошого көнбөптүр да, көрсөткүчтөр бирөө менен бөлүшүп, бирөөгө көрсөтүп. Бул чакан цехтин ээси дагы насыя алып иштеп, пайдасын банкка төгө бергенден тажап, акыры инвестор издөөгө киришти. Өзүм мына кичине оборудование алып эметкен, бунун баары тең на общих основаниях коммерческий банктан эле кредит алып иштеп, это очень тяжело. Начинается. Проценттери высокий, анан кийин мынау жана фонд жөнүндө деле сөз чыкпады беле. Российский фонд боюнча андан да бир көсөм чоң ишкана ачыш үчүн, даже чоң деле эмес, бизге средний ишкана ачыш үчүн 12% менен бирок аякта только технический кредит деп койду бизгечи. Акылбек ага шериги менен 2 цех иштетет. Каражат тартыштыгынан кызматкерлерин кыскартып, бир цехин токтотту. Эми даяр жабдууларды чаң басып турат. Кытайдын швейный машинкаларда, чисто для кожи она специально сделана. Кожа тиккенге, сумка, мумкаларды тиккенге, анан кийин обувьтун эмелердин заготовкаларын тиккенге ушул машинкаларда. Бул тамандарды 90-жылдар эле бут кийим фабрикасынан жана цехтерден сатып алып койгон. Андан бери бир тоон колдонду. Инвестор табылып, ишканасы күркүрөп иштеп кетсе, кампасы дароо эле бош калаарынан күмөнү жок. Момундай детский подошвалар менен иштесек болот да, детский обувьтарды биз жасайын деген оюбуз бар болчу да. Ушундай тамандарды алып, чоңураак көп ортопедический обувьтарды деле, детскийлерди деле жасаса болот мунун баары теңчи. Жайкы, например, момундай мужской жайкаларга жана мен көрсөтпөдүм эле. Ушундайларда бар да менде анча-мынча запастар. Жаман резиналар болсо, китайский резина болсо, алардын баары тең эме, жарылып кетмек. А мунун баары тең качествосы очень хорошая, понимаете? Айрыкча балдарына ыңгайлуу жана ден соолугуна зыяны жок бут кийим издеген ата-энелер келип, тапшырык берип кетишет. Андан сырткары буту чоң же өтө кичине өлчөмдөгү. Сапаттуу өтүк издегендер алыскы аймактан дагы Акылбек аганы сураштырып таап келишет. Мен өзүм моунду ушул сыяктуу ботинканы өзүм эле 3-сезон кийип жүрөм. Например, 3000 сомдук полусапожкалар Кытайда 3000 сом алсак. Могу жерлер жарылат, алар капасына потому что прессованный кожадан иштешет аларчы. Прессованный. А биздики натуральный кожа менен иштейбиз да, биздикичи. Бүт натуральный, ичи да натуральный, сырты да натуральный. Понимаете? Анан кийин момундай. Да. И баары тең кол менен чогултулган. Кол менен чогултулуп, бүт баарын эмесинин качествосын бүт баарын текшерилет. Ичине дагы картондо салынбайт, Кытайдын обувьтарын карасаңар, тамандары эзилип кетет го. Өтүкчүлөр өндүрүштү күчөтсө, сапаты жагынан унутуп, атагы мурунку Тулпар фабрикасынан дагы ашып, Кытай товарларын Орто Азия рыногуна сүрүп чыгарына ишеними күч. Эгер бул бут кийим ишканасы мыкты деп табылса, ийгиликтүү 5 долбоордун катарында форумда инвестор алдында көрсөтүлөт.
Дагы 40-ка жакыны тандалып алынып, атайын басылып чыга турган каталогко киргизилет. Акчаны ойгот. Сурап билүү телефону 0709 513 515.